Өнүккөн технология менен бирге жаш өспүрүмдөрдүн аң сезимин жакшы багытка бурууну максат кылган республикалык STEM олимпиадасы 400дөн ашуун ойлоп табуучуларды бир аянтчага бириктирди. 7 жаштан баштап 17 жашка чейин школьниктерди 7 категория болот. STEM олимпиадада ошо боюнча сынак болот. Бул негизи STEM олимпиаданы биз экинчи жолу уюштуруп атабыз. Былтыр инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинде өткөн. Бүгүнкү иш-чаранын максаты жаш муундардын ошо робототехника боюнча өнүктүрүү. Бул деген ошо азыркы жаштар 21-кылым век современных технологий. Ошо робототехника боюнча ошо деңгээлдерин көтөрүп 400 катышуучу келген. Анын ичинен 100төн ашык долбоорлор бар. Ошолорду азыр калыс топтор таңдап чыгып, эң жакшы долбоорлорду чыгарышат. Азат Мырзабеков көз азиздер үчүн жасалма интеллекти өзүнө камтыган көз айнекти иштеп чыгып аталган олимпиадага катышып жатат. Мындай табылганы жасоого 2 аптадан ашуун убакытты талап кылып, андагы керектүү тетиктерди буйрутма менен алдырган. Очкиде камера орношкон. Ал эми камера болсо жасалма интеллектке туташкан. Качан муну ошол киши тагынып жүрүп, биякта атайын кнопкалар бар. Биринчи кнопкасы камерага, экинчиси микрофонго жооп берет. Качан ошо тагынып жүргөн киши камеранын кнопкасын басканда, бул камера көргөн кадрдын тартып алат дагы, өзүнө сактап туруп, аны жасалма интеллектке жиберет. Ал эми жасалма интеллект муну ошол сүрөттү анализдеп туруп, кайра динамик аркылуу үн менен сүйлөп берет. Алдыда эмне бар, эмне жок, же эмне болуп атат. Мунун негизги максаты көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген кишилерди айлана чөйрө менен байланыштыруу. Жасоо идеясын өзүм эле келди бул ой. Муну жасоого негизи бир эле күн кетти. Бирок ичиндеги чиптерди таап, эмне чиптер керек, жана каяктан алдырыш керек болуп, ошолорду тактап туруп, ошолордун баарын алганга 2 жумадай кетти. Жасалма интеллектти кошоордо бул жасалма интеллекттер азыр көбөйдү, бирок баары тең эле платный болуп атат. Мен болсо ошол кымбатыраак болгондуктан бесплатный вариантын издеп, ошого да көп убакыт кетти, ошол жери кыйынчылык болду. Аталган олимпиадага жергебиздин 7 дубанынан 400дөн ашуун жаш ойлоп табуучулар катышып, 100дөн ашуун долбоор келип түшкөн. Андан тышкары ойлоп табуучулардын техникасын практикалык негизде байкоо жүргүзүү үчүн футбол, чүкө чогултуу сыяктуу 7 категориядан турган оюндар уюштурулган. Бул беш калыстар тобу ушул келген проекттердин бүт STEM олимпиадада проекттер менен келип атышат. Бүт 7 дубандан окуучулар. Булардын биз тандап алуунун негизги критерийлери болуп, бул ушул проекттердин жаңычылдыгы, новаторлугу, бул проекттердин ошол технологияларга, техникага, ушул STEMге байланыштуулугу олимпиадага өтө балдардын, биздин жаштарыбыздын ушул техника, технология, инженерия, математикага ушуга аябай кызыгуусу жогору экендигин биз байкап атабыз. Себеби бул проекттердин ичинде да ушул ар кандай жашыл экономикага байланышкан, акылдуу искусственный интеллектке байланышкан, жана ушул инженерияга байланышкан проекттерибиз. Анан ушул көбүнчө жаштарыбыз 5-6 класстын балдары, 7-8 ушундай көбүнчө жаш окуучуларыбыздын кызыгып жаткандыгы бизди аябай таң калтырып. Даниэль Макаев Ысык-Көл областынын Ак Суу районунан келген. Бүгүнкү күндө 10 класста окуйт. Робот жасоого кызыгуусу ар кандай кино тасмалардан көрүп ойгонгон. Олимпиаданын жүрүшүндө оюндарга катышып, жеңилип калганына карабастан, кемчиликтерин оңдоп, кийинки мелдештерге катышаарын белгилейт. EV3 робот бул деген буну жасоого 1 жумага жетпеген убакытта кетти. Буга деген мен 2023-жылдан баштап катыша баштагам. Бул деген азыркындай эмеге чүкө жана футбол оюнга ылайыкташтырып жасадым. Буяка деген пультту керек, моторчуктер керек. Буякта жүргүзүш үчүн туташтырабыз баардын зымдарын деген проводдордун баарын келтирип туташтыргандан кийин бул мындай жүрөт.
артқа, алдыға, артқа. Жақсы эле болду, бирок бир аз катачылык өзүм тура эмес ойноп калдым да. Башкалар роботтун скорости күчтүү экен, алардыкы башкача инструкция экен, биздики башкача болуп, алар деген биздики мисалы гусени болсо, алардыкы дөңгөлөк болуп бат жүрөт. Мен мисалы ширинасын маягын эмгисинде чоң кылып келем, мисалы өдөсүн мындай ширинасын. Мунусунда кичинекей жаңылчылык кылып ичке кылып турмун мына жерин. Ичке болгондо эмне тоскоолдук чыгат? Мисалы чүкө астынан маянан кирип кетет экен, үстүнөн да чыгып кетиши мүмкүн экен, а топтагы мындай башкача үстүнөн да чыгып кетиши мүмкүн экен. Ширин Рыскелдиева Актала районунан балдарды алып келген. Өзүнүн кесиби боюнча орус тили мугалими. Таланттуу балдар көп, бирок шарт жана бул багытта иш алып барган мугалимдер жок экендиги аны ойлондурат. Биздин экинчи жолу катышуубуз болуп эсептелип атат. Анан ушул экинчи келгенде дээрлик аябай балдар кызыгууларын көп болуп калганын байкадым да. Анан роботтордун дагы түрлөрү аябай татаалдашып, бул акыркы 1-2 жылдын ичинде эле ушунчалык бат өсүп атканын байкадым. Анан негизи бул биз Актала жергесинде мындай робототехника курстары аз болгондуктан бизде таланттуу балдар аябай эле көп. Анан эгерде ушундай бир балдарга жардам көрсөтүлсө, бардык балдар аймактар боюнча бирдей өссө дегенди каалоомду айткым келет да. Ошондо бул робототехника боюнча балдардын эгер потенциалын өстүрө алсак, бул биздин бир билимге болгон бир чоң салымыбыз деп эсептейм да. Балдардын ой жүгүртүүсү өсөт экен, ушу алып келип аткан балдардан байкадым. Ойлонуу, ой жүгүртүүсү бир топ кеңейет экен. Өз алдычылыкка, анан бул техника деген техника экен, жеңилүүнү дагы билет экенбиз бул жерден. Анан ушул олимпиадада биз дос күттүк десек болот. Жаңы адамдар менен тааныш болдук, андан тышкары жаңы бир идеяларга ээ болуп кетип атабыз да. Нурел Кудайбергенов менен Нурел Манасбеков архитектурага байланыштуу келген веб-сайт иштеп чыгышкан. Анын өзгөчөлүгү уйгурдагы эң чоң көйгөй болуп саналган жер тилкеге кандай үй салууга боло тургандыгын аныктап берет. Бул Кыргызстандын архитектурасын өнүктүрөт. Кыргызстандын архитектурасын алдыңкы мамлекеттерден кылып коет. Могу менин досум кантип иштейт айтып берет. Мисалы сиз ойлоносуз, бул сайт кантип иштейт? Бул сайт HTML жана CSS жана JavaScript программа тилдери менен иштейт. Анан бул эң негизги функциясы бул сайт жөнөкөй искусственный интеллектти колдонот. Элестетсеңер, сиз, например, башка мамлекеттен инвесторсуз или жөн эле Кыргызстандын кишисиз. Анан кийин Кыргызстандын бир жерине жер алайын деп атасыз. Анан кийин сиз билбейсиз да, жанында мектеп барбы или жер кандай жакшыбы, жаманбы, анан кандай үй куруш керек анын билбейсиз. Анан кийин бул сайт сизге кыскача маалымат берет. Сиз сайтка кирип, бир жерди мындай чыгарып койсоңуз болот да, белгилеп. Анан кийин ошо жерди карап, бизде AI подключёнда ошо анализ кылып, сизге кыскача айтып берет, канча 100 балл менен көрсөтөт. Ушул жерге куруш үй жакшыбы, экологический, анан безопасно элеби, анан жанында мектептер, больницалар, садиктер барбы деп көрсөтөт да. Туратбек Иманбеков Ак Суу районунан 4 окуучуну алып келген. Ал эми Олимпиадага 2023-жылдан тартып катышып келишет. Мындай иш-чараларды көпкө өткөрүп турса, негизи балдарга абдан кызыктуу болот. Балдарга бул инженердик ой жүгүртүүнү берет. Балдарды жаңы идеяларды создавать эткенге абдан жакшы жардам берет жана ой жүгүртүүсүн, мышленияны өстүргөнгө абдан чоң өбөлгө болду. Бул жерден жеңилип калганыбыздын себептеринин бири биздики Lego EV3 гусеницалуу модели болчу. Башкалардыкы болсо бир аз жаңыланган роботтор экен. Lego Spike, Arduino сыяктуу болгон робот конструкторлорунан чогултуп келиптир, биздики болсо бир аз эскирээк болуп калды окшойт. Республикалык STEM олимпиадасынын жыйынтыгында мыкты долбоорлорго жана уюштурулган оюндардын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар ыйгарылды.